Саламатсыңарбы мен сүйүктүү окуучуларым, кутмандуу күнүңөр менен. Маанайыңар кандай? Жакшыбы? Бүгүн биз кыргыз тил сабагында чейрек бүтүп калганына байланыштуу жат жазуу жазабыз. Алгач мен жөнөткөн текстти жакшылап угуп, анан жазгыла. Бүгүнкү жат жазууну таза, сулуу, катасыз жазасыңар деп ишенем. Бүгүнкү сабакта орфографиялык, каллиграфиялык билгичтериңер текшерилет. Катасыз, туура, сулуу жазууга умтуласыңар. Кыргыз тилин сүйүүгө тарбияланасыңар. Жат жазуубуздун темасы кара чыйырчык. 70 сөз. Балдар, жат жазуу жазууга даярбызбы? Даяр болсоңор, жат жазуунун тексти менен тааныштырып өтөйүн. Анда балдар кунт коюп угабыз. Бир маалда коркуп чырылдаган үн угулду. Асан көчө жака жүгүрүп чыкты. Мышык кара чыйырчыкты жарадар кылып жегени жатыптыр. Асан таяк менен мышыкка тап берди. Мышык качып жөнөдү. Асан кара чыйырчыкты үйүнө алып кирди. Анын жаратын таңып койду. Огороддон курт таап келип тамактандырып турду. Арадан 1-2 жума өттү. Кара чыйырчык учканга да жарап калды. Ошентип күз да келди. Келген куштар кете баштады. Асандын кара чыйырчыгы да зымырап учуп кетти. Азаматсыңар балдар. Жат жазуунун тексти менен таанышып чыктык. Силер байкагандай, бүгүнкү жат жазуубузда кош сөздөр бар экен. Туурабы? Эмесе балдар, жат жазууну баштадык. Бир маалда коркуп чырылдаган үн угулду. Бир маалда коркуп чырылдаган үн угулду. Текшеребиз. Бир маалда коркуп чырылдаган үн угулду. Асан көчө жакка жүгүрүп чыкты. Асан көчө жакка жүгүрүп чыкты. Текшеребиз. Асан көчө жака жүгүрүп чыкты. Мышык кара чыйырчыкты жарадар кылып жегени жатыптыр. Мышык кара чыйырчыкты жарадар кылып жегени жатыптыр. Сүйлөм бүттү балдар. Текшеребиз. Мышык кара чыйырчыкты жарадар кылып жегени жатыптыр. Асан таяк менен мышыкка тап берди. Асан таяк менен мышыкка тап берди.
Сүйлөм бүттү балдар, текшеребиз. Асан таяк менен мышыкка тап берди. Жаңы сүйлөм. Мышык качып жөнөдү. Мышык качып жөнөдү. Текшеребиз. Мышык качып жөнөдү. Жаңы сүйлөм. Асан кара чыйырчыкты үйүнө алып кирди. Асан кара чыйырчыкты үйүнө алып кирди. Текшеребиз. Асан кара чыйырчыкты үйүнө алып кирди. Анын жараатын таңып койду. Анын жараатын таңып койду. Текшеребиз. Анын жараатын таңып койду. Балдар, кийинки сүйлөм абзац менен башталат. Огороддон курт таап келип тамактандырып турду. Огороддон курт таап келип тамактандырып турду. Сүйлөм бүттү балдар, текшеребиз. Огороддон курт таап келип тамактандырып турду. Жаңы сүйлөм. Арадан 1-2 жума өттү. Арадан 1 2 жума өттү. Текшеребиз. Арадан 1-2 жума өттү. Кийинки сүйлөм. Кара чыйырчык учканга да жарап калды. Кара чыйырчык учканга да жарап калды. Текшеребиз. Кара чыйырчык учканга да жарап калды. Ошентип күз да келди. Күз да келди. Текшеребиз. Ошентип күз да келди. Кийинки сүйлөм. Келгин куштар кете башташты. Келгин
куштар, куштар, кете, кете, башташты, башташты. Текшеребиз. Келгин куштар кете башташты. Кийинки сүйлөм. Асандын кара чыйырчыгы да зымырап учуп кетти. Асандын, асандын, кара, кара, чыйырчыгы, чыйырчыгы, да, зымырап, зымырап, учуп, учуп, кетти, кетти. Сүйлөм бүттү балдар. Текшеребиз. Асандын кара чыйырчыгы да зымырап учуп кетти. Азаматсыңар балдар. Жат жазууну жазып бүттүк. Текшеребиз. Кара чыйырчык. Бир маалда коркуп чырылдаган үн угулду. Асан көчө жака жүгүрүп чыкты. Мышык кара чыйырчыкты жарадар кылып жегени жатыптыр. Асан таяк менен мышыкка тап берди. Мышык качып жөнөдү. Асан кара чыйырчыкты үйүнө алып кирди. Анын жараатын таңып койду. Огороддон курт таап келип тамактандырып турду. Арыдан 1-2 жума өттү. Кара чыйырчык учканга да жарап калды. Ошентип күз да келди. Келгин куштар кете башташты. Асандын кара чыйырчыгы да зымырап учуп кетти. Балдар, жат жазууну жазып WhatsApp же күндөлүк менен мага жибересиңер. Саламатта болгула.